Ошо Исфана больницасына да сразу эле оюма морг кетти. Моргдо экен деп ойлодум. Жетер жеткиче вообще колум калтырап, баламды араң кармап. Үмүт Мурат кызы колуна 6 айлык наристесин көтөрүп алып, 5 күндөн бери улуттук оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн алдында жолдошунун акыбалын билүү үчүн жакындары менен эшик кайтарып олтурушат. Жолдошу Дастан Шарипов 7 айдан бери Баткен Тажикстан чек арасында кызмат өтөп жаткан. Чулуу окуяда оор жаракат алып Борборго жеткирилген. Окуя учурунда жанында дагы 3 аскер кызматкери болгон. Дастан Шарипов гана аман калган. Ал эми окуя болгон күндү жубайы минтип эскерет. Бир үйдө 2 военныйдын аялы жашачубуз, бир комнатасында биз, бир комнатасында алар. Анын дагы 2 баласы бар. Бирөөсү кичүүсү 20 күндүк эле болчу. Биздики чек аранын жанында эле квартирабызчы. Анан жанынан болуп атканга биз жүгөр аралап качтык да. Немеге чейин жогачтык, тормозу жок, маршруткага отурдук. Маршрутка улам тормозум жок деп атып, акырын айдап деп бир тоого жеттик, андан ары сүлүктүгү алып кетишти. Биз еще военныйдын башка аялдары бар да, ошолор менен чогуу качканбыз. Башкалардын көбөлөрү связьга чыгып атты. Мен көмө чалсам эч эле албады. Кечке чейин өзүмдү кармадым. Бирок кечинде уже чыдай албай калдым. Кечинде да чалдым, албадым. Ойлондум, Дастан уже Тажикстандын пленине түшүп уже сөгү табылбай калган экен деп ойлодум да. Анан түнү чалды, врач чалып мага айткан жок. Дастан жарадар болду деп айткан жок. Дастан жакшы эле деп, Дастан мени сүйлөштүрдү. Тамагы кырылдап чыгып аткан көрсө жаңы эле неме наркоздон турган экен. Наркоздон туруп эле сразу менин аялым кайда дептир. Аялың жакшы эле десе, жок, аялым өлүп калган окшойт, силер калпайтып атасыздар деп алар урушкан экен. Көрсө Исфананын больницасында экен. Эртең менен Исфананын больницасынан командирдин аялы чалды. Аялы чалып эле айтты, Исфананын больницасына срочный кел деди. Мен ойлодум, ошо Исфананын больницасына да сразу эле оюма морг кетти. Моргдо экен деп ойлодум. Жетер жеткиче вообще колум калтырап, баламды араң кармап, өзүмдү кой, балам үчүн жашашым керек, балам үчүн жыгылып калбайм биякта. Мен жыгылып калсам балам экөөсү ким карайт, баламды ким карайт деп эле өзүмдү эптеп кармап Исфанага бардым. Исфанадан палатага киргизип, бул сенин күйөөңбү деди. Ооба дедим. Азыркы убакта күйөөм реанимацияда, бутунун стопасы жок деп кече уктук. Ага чейин мен бутунан мындай эле жаракат алган деп уккам. Бутун көргөн эмесмин. Кече врачынан угуп, анан өпкөсүнөн да кичине жаракат алган экен. Өпкөсүнө, анан бутуна. Азыркы убакта абалы оор. Пока Дастаным жакшы болсо болду эле мен үчүнчү. Мен азыр Дастандан башка эч нерсени ойлой элекмин, чынын айтсам. Улам сурасам эле тяжелый дейт. Жакшы деген сөздү качан угам деп күн түнү Кудайдан тиленчү болдум да. Жаш жубайлардан үйлөнгөнүнө аз гана убакыт болгон. Учурда жашай турган үйү жок болгондуктан ижарада батирде турушат. Дастан Шариповдун жубайы буга чейин банктан насыя акча алышканын жана учурда материалдык колдоого муктаж болуп жаткандыгын айтат. Эми минтип жолдошу жумушка жараксыз болуп калганда карызды кантип төлөйбүз деп жубайы сарсаана. Чек арадагы ушу военныйлардын айлыгын до сих пор көтөрө элек. 15 000 алат, 15 000 бала чакасына жетпейт. Бир жагынан карыз, үйдөгүлөрдөн сурайбыз, алабыз квартирныйын беришпейт, же транспортныйын нормальный беришпейт. Бизди алып келген боюнча, бизди алып барган боюнча транспортный акчасын негизи 7 000 бериш керек эле, бирок кемитип берген. Анын иши 2 000-ин неме паёка деп алып алышат. Ал эми улуттук оорукананын хирургия бөлүмүнүн координатору Талайбек Байсекеевдин айтымында Дастан Шариповдун ден соолугу баштагыга салыштырмалуу дурус. Акыбалдар абдан оор абалда келишкен. Булардын мындайча айтканда аркы дүйнөгө кетип бараткан жерден эле келип, ушул жактан бөлүмдөн кан куюлуп, плазма куюлуп, мындайча айтканда операция кылып, Кудай сактап, ошо жардам берип алып калдык ушул ооруларды. Шарипов деген Дастан. Ал болсо солдат. Анын болсо ал багыш жанагы эке машинанын үстүндө пулеметчи экен. Жанында 3 солдат бар экен. Бул өзү сержант экен. Жанында балдары үчөөнө тең ошо үстүнөн ого чыккан экен. Ошодон жарылып, мунун болсо стапасын, бутун жулуп кеткен экен. Бул буту жулунуп калды, бирок ошол жерден хирургдар жанагы кровотечениесин токтотуп, бияка которушту. Бул эми Кудай буйрса азыр өзүнө келип атат. Жанындагы 3 солдат
жаш солдаттар ошол жерден эле машинанын үстүнөн эле жарылып жок болуп кетип турбакчылар. Жалпысынан улуттук ооруканага Баткен аймагынан 19 жаран оор жарат менен келип түшкөн. Бүгүнкү күндө 15 адам алган жаракатына жараша бөлүмдөргө жайгаштырылган. Ал эми 4 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын 3-ü аскер, 1-и жай тургун. Зымрат Эркинбекова, Беназир Хадлова, Марал телеканалы.